Бул эпоксидная смола деп болот экен. Эки компоненттен турат. А жана Б депчи. Экөөнү бирдей колдонбосо, бир эле немесин көп койсо катыбайт экен. Хоббисин ишкерликке айланткан үй кожойкеси Адела Абдышева эпоксидтик чайырдан сааттарды, идиш аяктарды жана сувенирлерди жасап сатыкка чыгара баштады. Ишкерликти интернет булагынан таап, 2 айдан бери аны кеңейтүү далалатын көрүп жатат. Ал үчүн кардарлардан буйртмаларды алып, ишкер айымда күн алыс тыным жок. Интернеттен көрүп, кызыгып, ошол жерде окуткандар бар экен. Эми баары билишин керек да. Эмнеге эмне кошулат, смола өзү эмне, ошолорду ошо интернеттен үйрөнүп анан алып кетип атабыз. Эми буюрса жакшы. Биринчи үзүрлөрүн көрдүк десек да болот. Бир 9 сааттай саттык. Заказ менен кетип атты. Бүгүнкү коомчулукта арт дизайн аталышы менен таанымал болуп жаткан бул хобби сүрөтчүлүк кесипти деле талап кылбайт. Жасалган буюм тайымдар ар бир адамдын ой толгоосунан көз каранды. Чайырды атайын формага же тактай бетине куюп, аны кургатып алган соң, ага боек менен көрк берүү мээне салдырып, күнүмдүк түйшүктөн арылтып коерун айтат ишкер айым. Бул идиштер муздактыкы да, конфет салыш керек, сухофрук, ысык эмеге болбойт. Эң аягында ушул эң сон жумуш ушул да. Муну кызыгуу менен жасап алып, өзүң колуңан жасасаң аябай эме экен да. Ушуну мен жасадым деп сүйүнүп алып, бүтүргөнчө шашасың да. Адела айым бул өнөрчүлүккө эриш аркак кылып, гипстен сувенирлерди жасоого да өткөн. Аны дагы интернет булагынан үйрөнүптүр. Үйдө отуруп үйрөнгөн өнөрчүлүгүн айым эми жогорку баскычта өздөштүрүүгө, ар күнү окуп, изденүү менен алек. Саат менен чектелип отурбастан, дагы бирдеке кошсок деп анан гипсти үйрөнүп алдык. Бул деле аябай оор эмес экен. Ой колдон келбейт дегендейчи. Форма болсо эле гипсти деле ар бир адам куя алат. Жакынкы аралыктан бери эпоксидтик чайырдан жасалган эмеректер коомчулукта популярдуулукка ээ болууда. Ал бышык жана деформацияга учурабайт. Эритилген материал өтө ийилчек болгондуктан аны каалаган формага келтирүүгө болот. Кол өнөрчүлөрдүн ушул материал менен жараткан эмеректерине суроо талаптагы жогору. Гүлбарчы Молдоева, Асылбек Касьянов, Мадина Бакирова, жаңылыктар, Каракол шаары.